Кыш жана балдар аталышындагы иш-чарада өспүрүмдөрдүн жолдо жүрүүсүн көзөмөлдөө, атайын эрежелерди үйрөтүү керек экендигин, жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери мугалимдерге жана ата-энелерге эскертишти. Мындай аракет менен өспүрүмдөрдүн жол кырсыктарынан оолак болуусуна жана болтурбоого көрүлүп жаткан аракет экендигин Баткен райондук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Сабыр Караев баса белгиледи. Жаш өспүрүмдөр арасында жол кырсыктарын алдын алуу жана жолдо аба ырайына өзгөрүшүнө карап жолдо жүргөн жаш өспүрүмдөр жолдо тайгалак тайып, ойноп жүрүп жол кырсыгына кабылбаш үчүн ошол иш-чаранын негизги максаты ошол. Азыр район боюнча бардык окуу жайларда, эл көп чогулган жерлерде өткөрүп, ушул иш-чаранын натыйжалыгын өткөрүп жатабыз. Өткөн жылы Баткен районунун аймагында өспүрүмдөр катышкан 13 жол кырсыгы катталган. Анын айынан 18 жаш өспүрүм денесинен аркандай жаракат алышкан. Ал эми мугалимдер башталгыч класстардын окуучуларын тартып эле жолдо жүрүү эрежелерин толугу менен үйрөтүп, ата-энелерге да эскертип турушарын мугалим Бактыгүл Козубаева айтып берди. Мисалы окуу программасына ТТК деген предмет бар. Бул коопсуздук эрежелери. Ошонун ичинде жол эрежелери обязательно бар. Ошолорду биз сабак өтөбүз. Сүрөт аркылуу, слайд аркылуу, жөн эле аңгеме кылып, ар кандай ситуацияларды создавать кылып, балдарга ошентип сабактарды өтөбүз. Жол эрежелери боюнча ата-энелерге да түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Собранияларда сөзсүз ошолорду айтып түшүндүрүп берип турабыз. Жол кырсыктарына өспүрүмдөрдүн катышып калышы айдоочулардын жол эрежелерин сактабагандыгына байланыштуу дешет ата-энелер. Көп учурда ылдамдыкты сактабайт. Анын айынан кокусунан жолго чуркап чыккан жаш балага убагында токтой албай калат деп айтышууда тургундар. Шофёрлор жолдагы ограничение скоросту кармабагандыктан болуп атат. Балдар кичине эле айдап алып туруп эле жолдо мен жакшы билем деп токтотушту. Бир кокустук болсо кантип токтотом деген эмелер жок да нертте. Жолдо жүрсөң, мисалы мен шофурмун, кокус жолумдан бирдеке чыга калса кантем деген ой болуш керек адамда, эң биринчи. Мындан сырткары айыл жерлеринде жол белгилерин толук кандуу же болбосо талаптагыдай орнотулбагандыгы да себеп болуп келет. Ошол эле учурда өспүрүмдөрдүн жол кырсыгы учурунда мунун ичинде жүргүнчү катарда катышып калган фактылар да арбын. Жибек Адулабаева, Салам медиасы.